Өтүп бара жаткан апта ичинде Кыргыз Республикасынын гимнин алмаштыруу демилгеси кызуу талкууга алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин жыйынында гимнди өзгөртүү сунушун берип, ага бир нече себептерди жүйө келтирди. Албетте, бул сунуш көпчүлүк үчүн өөн учурап, нааразычылыктарды жаратары алдын ала белгилүү болчу. Кантсе да эгемендүүлүк алган 33 жыл аралыгында колду көкүрөк алып, жан дилибиз менен ырдап, жан дүйнөбүзгө сиңип бүткөн. Бирок бул сунушту колдогон тараптарда, колдобой чалкасынан түшкөндөр да жок эмес. Колдоого алгандар гимнде камтылган маани маңызын эске алууну айтып жатышат. Коомдогу икеча пикирди жараткан гимнди алмаштыруу маселесине мамлекет башчысы Садыр Жапаров да кайдыгер карабай өзүнүн пикирин ортого таштады. Ал гимнди жаңыртуу замандын талабы катары баалап, гимн 33 жыл мурда өлкө эгемендик алгандан кийин жазылганын айтып, Кыргызстандын бай тарыхын жана толук калыптанган мамлекет экендигин чагылдырган жаңы гимнди жазууну сунуштады. Гимнди кимдер кандай түшүнөт? Президенттен баштап катардагы жөнөкөй адамдардын пикири Нурзада Сыдыкованын материалында. Биздин гимнди ырдаганда таң дегенде куштар учуп кетти тарапта тургандар. Отурган үйдө өзгөртөм, желегимди өзгөртөм, анан гимди өзгөртөм деген бул баягы ырымчылдык. Адахан байкуш алжып калган, ага көңүл бурбай эле койгула. Мен ага бир нерсе айта тургандай, ал ким эле? Ошо Мадумаров дилинин азабын тартат дагычы. Дароо эле президент Садыр Жапаров гимнди жаңылоо демилгесин колдоого алганына токтолуп, анын пикиринен баштайлы. Ал бул тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине билдирген. Өлкө башчы Кыргызстан өз алдынча мамлекет, элибиздин 5000 жылдык тарыхы бар экенин даңазалаган гимндин жазылышын туура көрөт. Азыркы гимн тарыхыбызда архив болуп кала берерин да кошумчалаган. Гимн дароо өзгөрбөй турганын, чыгармачыл адамдар тарабынан жазылып элдин талкуусуна коюларын да айтты. Өзгөртүп койсок жакшы болот эле. Жаңлап койсок анын эмнеси жаман? Азыркы гимнибиз 33 жыл мурда азаттыкка чыгып, эгемендүүлүк алган жылдарда жазылган. Мына биз азат болдук, мына биз эгемен өлкө болдук. Кыргыз эли өз тагдырын колуңда, алгылай бер деп ошол мезгилде гимн жазгандар кубаныч менен толкундануу менен жазышкан. Андан бери 33 жыл өттү. Биз мамлекет катары толук калыптандык, дүйнө жүзүнө танылдык. Эми 100 жыл өтсө да азаттыкка чыктык, эгемен өлкө болдук деп ырдап жүрө беребизби? Ошондуктан эми өз алдынча мамлекет экенибизди, 5000 жылдык тарыхыбыз бар эл экенибизди ырдап, жаштарга, келечек муундарга дух бере турган гимн жазып койсок эмнеге болбосун? Албетте, азыркы гимнибиз дагы унутта калбайт. Биринчи гимнибиз катары архивде тарых болуп кала берет. Алгач мамлекеттик гимнди жаңыртуу маселесин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада айтып чыккан. Ал мамлекеттик гимн барына оңой ырдалгыдай жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген болчу. 85-90го чыккан биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз да ырдай турган жөнөкөй марш эмес, жакшы бутуна турган кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин гимни болуш керек. Ушул боюнча биз иш алып барабыз, биз гимнди өзгөртөбүз. Себеп дегенде биз гимнди кабыл алганда Советтер Союзунун убагынан чыккан мал болгон. Азыр биз толук бутуна турган кадыресе өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетпиз. Төраганын билдирүүсүнөн кийин коомчулукта катуу талкуу жаралып, Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков да Марал радиосуна маек берип жатып, композитор катары гимнди өзгөртүү боюнча пикирин билдирди. Аны менен катар гимн ырдалып жатканда куштар учуп кетти деген окуянын чоо жайына кенен токтолгон. Эл абдан жыйналып турган жерде Түркиянын гимни ойнолду дейт да. Ал жумшак угулат, абдан мукам кайрыктары бар гимн да өзү. Анан ал ойнолуп бүткөндөн кийин анан Кыргызстандын гимни чыкканда, ага та дегенде, ошо бакта отурган куштар бар экен, көрсө ошонун баары үркүп дейт, учуп кетти деп бир айтып келген. Ал бир окуядыр. Гимнди биз кыйнап жаттатып атабыз баарына. Мектептин балдарына да башка да. Гимн дегенде ар ким өзү сүйүп ырдаш керек. Мен ырдаганда үнүм жетип жетпей калат, жана бийик жерине чыкканда. Чалабыларда жүргөн кишилер ырдай албай калат.
Анан элдин баары ырдай албаса, анда ким үчүн жастык болот? Учурда бул боюнча саясатчы, коомдук ишмерлерден тарта жөнөкөй калк арасында талкуу жүрүүдө. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары да жеке пикирлерин билдиришти. Алардын арасында Динара Ашимова да мындайча пикирин массалык маалымат каражаттарынын бирине айткан. Албетте мындай учурларда коомчулуктагы пикирлерди эске алып, ошол эле учурда лингвисттерди угуш керек. Чын эле гимнди алмаштырыш керекпи, керек эмеспи? Биздин коом ушундайга өтүп, ар бир маселе боюнча эксперттик пикирди угууга тийишпиз. Эгер алар мазмуну жашынакай эле өзгөртүүгө кажет жок дешсе, ага макул бололу. Жок, могул жердеги сөзү туура эмес, алмаштырыш керек десе, аны кароо кажет. Кош маанилүү сөздөр бар деген сыяктуу пикирлер айтылганын угуп калчумун 6-чакырылыштын депутаттарынан. Демек, маселе көтөрүлдүбү, ага өтө кесипкөй, компетенттүү адамдар баа берүүгө тийиш. Талкуудан соң балким бул маселе өзүнөн өзү актуалдуу болбой калар. Ал эми акын филология илимдеринин кандидаты доцент Гүлзада Станалиева Кыргызстандын учурдагы гимини мурдагы Союз учурундагы гиминдин эле көчүрмөсү сыяктуу деген пикирин билдирди. Бул тууралуу ал Кабар маалымат агенттигине маалымдаган. Анын айтымында, эгер Совет учурундагы гиминди эле өзгөртүп алган болсок, биз эгемендиктин маани маңызын түшүнө элек болобуз. Эң негизгиси гимин жүрөктөн ырдала тургандай болушу зарыл. Гимин бул мекенди сүйүүгө, ал үчүн эмгегиңди, күчүңдү, керек болсо өмүрүңдү берүүгө шыктандырган, сыймыктанткан, жүрөктөн чыккан улуу ыр болушу керек. Негизи гиминди аткаруу, эстеп калуу оңой болушу шарт. Мааниси жөнөкөй, бирок өлкөнүн баалуулуктарын, тарыхын, маданий мурастарын чагылдырышы керек. Эркиндикти, адилеттикти, элдин биримдигин даңазалап, туулган жерге болгон сүйүүнү күчөткөн текст болушу абзел. Ал эми музыкасында да Совет учурундагыдай эмес, улуттук мүнөз, кайрыктар болсо жакшы болмок. Акындын пикиринде ошондо гана гимин каныбызга, жаныбызга сиңип, улуттук аң сезимибизди, жарандык жоопкерчилигибизди, ар намысыбызды күчтөндүрүп, өлкөнү өнүктүрүүгө шыктандырат. Учурдагы гиминдин биринчи куплетинде мекенибизди ата-бабалар сактап келген айтылса, экинчи куплетинде аны ыйык сактап урпактарга берели деген ой айтылат. Логикалык жактан туура, бирок көркөмдүгү менен эмоциялык жагы дагы күчөтүлсө болмок. Негизинен кайрыма эске сакталгандыктан эмоциялык таасир дал ушул кайрымада болушу керек эле. Тилекке каршы андай болбой калган. Гиминибизде жүрөктөгү сөзүбүз, сезимибиз жок. Бул гимин боюнча маселени мен бир 10 жыл мурунго дейм ушул Алтынбек Максутов азыркы министр, мурдадагы маданият министри болуп турганда немеден карасаңар, архивден караса болот, ким мага ишенбесе. Ошондо мен маселени биринчилерден болуп көтөрүп чыккам. Неге дегенде, бей деген сөз бул кыргызда жок деген маанини билгизет. Бей кут деген бул кут жок деген сөздү билгизет. Бей баш, бей ажал, бей тап, туурабы, бей маал. Бул бей деген бул мындай отрицательный жок деген маанини түшүндүрөт да. Анан ошол жерге вирус болуп, бей куттукту берет кыргыз жерине деп калганда, анан да бир жеринде досторуна даяр дилин берүүгө деп. Дил деген бул улуттук коопсуздук, адамдын өзүнүн, улуттун өзүнүн бир мындай душманга жаныңды берсең да сырыңды бербе деген бир мындай өзүнчө катылган нерсе да, ал адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндөгү дил деген нерсе болот. Ал ошол нерсени мындай таратып берели дегендей мааниде болуп калган деп, ошондо элдин баары туура кабыл алган. Чынында ушундай болуп калган экен деп. Анан дагы бир жери биз мынтип эле ырдай беребиз да. Алгалай бер кыргыз эл деп баарыбыз ырдайбыз да, жогорку кеңештен тартып баарыбыз спортсмендер болуп, баарыбыз алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндө өрсө, өз тагдырың колуңда депчи. Алгалай бер кыргыз эл деп биз бөлөк кишибиз, как будто башка эле бир элге ырдагандай ырдайбыз да. Эмне үчүн алгалайлы, өркүндөйлү, өсөлү деп кошулуп ырдабайбыз. Биз өзүбүз дагы бир мамлекет өзүнчө бир да бир кыргыз элге ырдап аткандай да, бул үчүнчү жак болуп алып эле бир жака ырдап аткандай эле да. Буну мындайча айтканда биз жана эме рамкага кирип алганбыз да. Жазса акындар жазсын, музыкасын кылса ошореки музыканттар кылсын дегендейчи. А ошоrekini эл менен талкуулап бул референдумга кылып туруп чече турган маселе да. Гиминди өзгөртүү боюнча каршы пикирлерин билдирип жаткандар да жок эмес. Алардын арасында төбөсү көрүнгөн саясатчылар да бар. Алсак Адахан Мадумаров карманча каршы пикирин билдирген. Мадумаров ушул сыяктуу окуяларга өзүнө упай топтоо үчүн коомчулукка чыга калып, өзүнүн жеке пикирин элге таңуулай берери коомчулук тарабынан да айтылууда. Сөзсүз түрдө бирдеме тоскоолдук кылат да, бир колдон келбеген иш болуп калса бирдеме шылтоо табыш керек. Onu ырымчылдык деп коем. Анан тайыздык деп коем. Анан кечеки тарыхка таптакыр сый урматтын жоктугу деп ойлойм. Кечеки ата бабаларыңа, кечеки басып өткөн жолуңа таптакыр кайдыгер аларды чийип салып, алам мен келгенден башталды деген бир жаңы баракты ачуунга болгон аракет катарында баалашыбыз керек. Гимндин кандай тиешеси бар? Же мына желекти өзгөртүштү, бирдеме өзгөрдү. Желектин кандай тиешеси бар? Анда күнөө жок да, желекте күнөө жок да.
Бул гимн ошол 92-жылы Жогорку Кеңештин 12-чакырылышы 350 депутат менен кабыл алынган гимн. Бул текст, бул сөз, бул Уран. Отурган үйдө өзгөртөм, желегимди өзгөртөм, анан гимнди өзгөртөм деген бул баягы ырымчылдык. Анан экинчиден бир элдин көңүлүн башка жака буруу. Эпте бир нерсе менен алаксыздуу. Эми гимнди өзгөртөбүз деп атат, дагы чыгып атат. Гимнди өзгөртсө жашоонун агымына карап, алдыга жылып болуп аткан иштер, жаңылануу баары кетип атканда гимнди өзгөртсө боло берет. Ого эч кимдин каршылыгы болбойт. Эски нерсени унутуп жаңыга умтулуш керек да. Мадымаров эски да, ол уже все бүттү дем. Политикасы дагы эски, түшүнүгү дагы эски. Жапаров саясатчы Адахан Мадымаровдун гимнди өзгөртүүгө каршы пикири тууралуу суроого да жооп берип, анын позициясын сындады. Президент Адахан Мадымаров мамлекеттик катчы кызматын аркалап турганда Кыргызстандын символикаларын алмаштыруу демилгесин өзү көтөргөнүн, азыр эми бул ойго каршы чыгып жатканын айтты. Президент коомго мамлекетчил туруктуу позиция карманган лидерлер керек экенин баса белгилеп, гимнди жаңыртуу маселесин саясатташтыргысы келген айрым адамдардын пикирин кулак сыртында калтырууну сунуштады. Адахан Байкуш алжып калган, ага көңүл бурбай эле койгула. Ал бүгүн өзүнүн айтканына эртең каршы чыга берет. Учурдагы кырдаалга карата пикирин жана позициясын өзгөртүп кете берген адамдарды мамлекетчил адам деп айтууга болбойт. Андай адамдар өзүмчүл болушат. Мен эле болушум керек. Менден башка эч ким эмес дешет. Адахан Мадымаров Апрель телеканалына президенттин маеги боюнча комментарий берип, гимнди парламент же президент өзгөртө турганын, ал мамлекеттик катчы болуп турганда Садыр Жапаровго символикаларды алмаштыруу боюнча эч нерсе айтпаганын кабарлаган. Аны менен катар өлкө башчысын ал гимнага деп теңсинбей сүйлөгөн жайы бар. Гимнди парламент же президент өзгөртөт. Мамлекеттик катчы гимнди өзгөртпөйт. Мага белгилүү аксакалдар, илим, маданият ишмерлери келип турчу. Алар ар кандай варианттарды сунушташкан. Бул талкуулар менин кеңсемден алыс болгон эмес. Ал менин кабинетимде болгону эсимде жок. Эмне үчүн мен ага бул сөздөрдү ишенимдүү айтат элем. Мен ага бир нерсе айта тургандай, ал ким эле? Өтпөй УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Адахан Мадымаровдун президент Садыр Жапаровдун маегине берген жообун сынга алды. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 31 августта Ош облусунда Ош Ноокат Разаков автожолунун жаңыланган бөлүгүнүн ачылышында сүйлөп жатып, Мадымаров тилинин азабын тартат деп кес айтты. Кыргызстан мамлекетибиз азыр оңолуу жолуна түштүк, Кудай кааласа. Президентибиздин койгон тапшырмаларын убагында сапаттуу аткаруунун негизинде оңолууга түштүк. Бирок ушул оңолууну көрө албагандар дагы бар. Муну деле айтып коеюн эми. Мына эл болгондон кийин эл арасынан чыгат экен эми. Ушуну көрө албагандар бар. Мына кече эле бирөөсү мына биз аны сагызган деп коебуз. Сен кимсиң деп чыгыптыр президентти. Сен кимсиң? Сен кимсиң деп президентке ушундай сөз айтып чыгыптыр. Ай туугандар, өзүбүздүн президентибизди, мамлекеттин башчысын сыйлай албасак, биз кандай эл болдук? Өзүбүздүн мамлекетибиздин башчысы ушинтип күнү түнү элим жерим деп иштеп аткан болсо, анан биз аны сен кимсиң деп тоготпой бетине ушинтип сүйлөп аткан болсок, биз кандай эл болдук? Ошондой тартипсиздердин бардыгын жоопко тартышыбыз керек. Президенттин ким экенин, президенттин элге кантип кызмат кылып атканын, президенттин эл үчүн жанын үрөп, чуркап иштеп атканын көрсөтүп коюшубуз керек аларга. Тилинин азабын тартат ошо киши дагы. Мен ел алдында мен ачык айтам. Эч качан бирөөнүн артынан бир жерге бекинип алып айткан адам эмесмин. Ачык айтып коеюн. Ошо Мадымаров тилинин азабын тартат дагычы. Мына тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп, мына элден дагы чыкты. Эми дагы ушундай асылып атат. Гимнди өзгөртүү зарылдыгы барбы деген суроо менен коомчулукка да кайрылып көрдүк. Көпчүлүк өзгөртүү маселесин колдоп жатышса, айрымдары ушул бойдон калганы оң деген пикирде. Жөнөкөйлөтүш керек. Сөзүн жаттоого, ырдоого тасалыраак деп. Жөнөкөйлөтсө андан да жакшы. Жөнөкөйлөткөн болсо, башталгыч класс мугалимден тарып 80ге чыккан карыяга чейин жаттап алып, кыргызды даңазара ырдап жүрө берет. Андан да жакшы. Кыргызды даңктаган шуага чейин ырдап келген гимни болот. Ошол эң эле жакшы, мазмундуу. Андан бир алгыдай башка нерсе таап, анан жаңыртып турган жагдай деле жок болсо керек деп ойлойм. Мына өзгөрткөнгө макул элесиз,
кандай болсо да Кыргызстан эптеп эркиндеп өссүн деп ырдалып калган гимн болуш керек менин оюмча. Бир жакшы Кыргызстандын бир өнүгүп өсүп аткан жагын, дагы өсө турган жагын көрсөтө турган гимн болсо мен каршы эмесмин. Жок, өзгөртпөш керек, ошол боюнча эле калыш керек. Ошо гимнди алмаштырыш керек. Туура убагында эми жаңы эгемендикте болуп аткан гимн менимче ошо өзгөртүүгө туура келет деп ойлойм да. Кыргызстандын гимни 1992 жылы 18 декабрда бекитилген. Анын сөзүн Жалил Сыдыков менен Шабданбек Кулуев, ООНун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Кабзибилал уулу Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.